Урматтуу достор, мынакей биздин Мадинанын апасына больницага келдик. Сабыр этиңиз эже. Кыргыз элине рахмат айтып коюңуз. Рахмат кыргыз элим сиздерге. Ушунча колдоп келгениңиздерге. Мына токтойт экен. Ыйлабаңыз эже. Менин кызым эшикке кетти. Эч күнөөсүз. Ыйлабаңыз эже, рахмат. Алтыным силерде жакшы болуп кетти. Мынакей Мадинанын сиңдиси. Жакшы болуп кетиңиздер, ыйлабаңыздар. Сабыр кылып ыйлабайм апа дейт. Сиз дагы сизге да күч кубат. Кыргыз эли бүт сиздер менен. Бергениңиздер кабыл болсун, мұратыңыздар ашық болсын, жолдар ачык болсын, ниеттер кабыл болсын, каскаган бас болсын. Алладан милет пайгамбардан шапагат болсын. Айтканыңыз келсин. Неметиге шүгүр. Сиңдим мына кызы, баласы аман калганга. Бул эми Аллахтын колунда. Ар бир адамга өмүрдү өлчөп берген. Мен сиңдим болсо эми Мадина асманда кала куш. Айланып барып жок болуп, алтындай болгон Мадеке айтылып жүрүп жок болор. Өзүм да жокто болдум, экспертизада болдум. Ушуну айтып не кылдым, жай жанатта 5-те көрүшөбүз. Эми бул кыз деген ак куш болуп учуп кетти. Периште болду. Кудайга миң мерте шүгүр, эми Алла баарыбызга өлчө өмүрдү берип койгон. Ошондуктан сабыр этиңиздер, сабыр кылыңыздар. Эч бир эле ыйлабасын бирок. Бирок чындыкта бизде эч кандай жакшы бар жактан караган жок. Эң кыйналды элибиз болду. Канча бала кыздар, туугандар бар кырылып калдылар. Болду эже, сабыр. Мейлиңиздер, Кудай шифасын берсин. Кыргыз эли сиздер менен. Эчтеги биздин жамаатка дагы чоң рахмат. Мынакей жамаатка эмесин аманатты тапшырып коюм. Жакшы болуп кетиңиздер, ыйлабаңыздар. Жакшы туруңуздар. Кош келипсиздер. Кыргыз эли мынакей барыңыздардан суранам. Жатпай бардыгыбыз колубуздан келген жардамга чакырам.